Казакстан Кытай менен агро өнөр жай комплекси багытында кызматташууну кеңейтүүгө ниеттенүүдө. Кытай Эл Республикасынын ишканалары айыл чарба тармагына алдыңкы инновациялык технологияларды киргизүүгө кызыктар. Бул жатта эки тарап тең биргелешкен долбоорлорду колго алууга даяр. Ошондой эле соода, логистика, энергетика жана фармацевтика, туризм сыяктуу экономиканын түрдүү тармактарында кызматташуу бекемделет. Ушул жана башка өнөктөштүк дарамети Астанада өткөн Казакстан-Кытай экономикалык форумунда ар тараптуу талкууланды. Жолугушууда ата мекендик ишкерлер, ханчжоулук ишкерлер менен бир катар кызматташуу меморандумдарына кол коюшту. Иш-чарага ондогон жергиликтүү жана Кытайдын 7 байыркы борборлорунун ондогон компаниясы катышты. Билге кетсек, Ханчжоу Кытай Эл Республикасынын экономикасын санариптештирүү боюнча лидер болуп саналат. Шаарды Кытайдын Кремний өрөөнү деп да аташат. Это очень продвинутая провинция. Бул өдөгү темпи боюнча эң заманбап провинция. Бул Ханчжоу Алибаба глобалдык базарынын негиздөөчүсү жана анын акционеринин мекени. Бизде да анын базасы түзүлдү. Биз кытайлык кесиптештерибиз менен активдүү иштешип жатабыз. CCPIT Кытай Эл Республикасынын ири бизнес ассоциацияларын бириктирген соода өнөр жай палатасы. Ата мекендик бизнес бул жолу ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир катар келишимдерге жетишет деп ишенебиз. Мы активно с ними работаем, поэтому вот по итогам надеемся еще наш бизнес достигнут. Биздин компания глобалдык иштеп чыгуучуларга элот тиркемелерин оңой жана натыйжалуу долбоорлорго жана өнүктүрүүгө мүмкүндүк берген чечимдердин кызматтарын сунуштайт. Биздин Казакстан менен азыркы кызматташуубуз турак жай бизнесине багытталган. Башкача айтканда, акылдуу үйлөр жана имараттар. Биз айыл чарба, коммуналдык чарба жана энергетика сыяктуу тармактарда заманбап чечимдерди ишке ашырууну көздөп жатабыз.